Көңүл буруңуздар. 3 миллион 800 миң сом бир аз кеми болгон 6 сотык жер тилкесиндеги 2 кабаттуу жалпы 8 бөлмөлүү толук курулушу аякта элек ушул жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу Тез кабар YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштун четиндеги эң белгилүү болгон Кара Суу базарына жакын жердеги Жданов же азыркы Эркин айылынын жогорку тарабындагы Коңурат айылынан сатыла турган ушул үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Өтө шашылыш түрдө сатылат. Эгерде кимдир бирөө ушундай базарга жакын жерден жер үй болсо, алат элем деп издеп жүргөндөр болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге келүү жолдорун көчө тараптан тартып көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден кененирээк маалымат берүүдөн баштайбыз жана улантабыз. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге тартып көрсөтөйүн. Эгерде сиздер Кара Суу шаары же базары тараптан келе жаткан болсоңуздар, Жданов азыркы аталышы Эркин айылыны жакшы билесиздер. Андан жогору чыгып келе турган болсоңуздар, буйруса жолдун сол тарабында Коңурат айылы деген чоң арканы көрөсүздөр. Ушул жерден сиздер ичкери кирип барып, экинчи көчөдөн оң тарапка буруласыздар. Буйруса сатыла турган үйдүн дарегинен ысык маалыматтарды беребиз. Эшигин көрүп төрүнөбөт дегендей, караңыздарчы, кире бериш жеринде ийне жалбырактуулар тигилип, астында жөө жүргүнчүлөр үчүн сонун тротуар курулуптур. Эми сиздер мындан дал чекете турган болсоңуздар, Ош Өзгөн трассасы 30 адырдын Кара Суу поворотунан чыгып каласыздар. Ал жактан дагы бери келсеңиздер болот. Бул жактан болсо Нариман айылы аркылуу Агартуу жана башка айылдар Совхоз айылынан түз чыгып бери бурулуп келсеңиздер дагы болот. Эми жүрүңүздөр, маалыматты жеринен берели. Жанагы биз көрсөткөн экинчи көчөгө бурулуңуздар, оң тарапка түз бери чыгып келе бересиздер. Буйруса жолдун сол тарабында айланасы пескабылык менен тосулган ак дарбазалуу ушул үйгө көзүңүздөр түшөт. Сатыла турган үй ушул. Мындан дал чекете турган болсоңуздар, 200 метрден кийин канал бар. Каналга жетпей, болжолдоп келе бересиздер агайын туугандар. Жүрүңүздөр, эми сатыла турган үйдү бир катар обзор кылып, сиздерге маалыматтарды берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу көргө сиздерге эле насип кылган болсун. Эми туугандар, бул толук курулушу аякта элек үйдү өзүңүздөр каалагандай ремонт кылып, өзгөртө турган жерлерин өзүңүздөр өзгөртүп, сонун бир ак өргө кылып ремонттоп аласыздар. Негизи жери кенен көрүнөт экен, бирок сиздер тетиги бактардын алдынан тосуп аласыздар. Ага чейин ээси айланасын бүт пескабылыктар менен, бетондор менен сонун сапаттуу кылып тосуп коюптур. Үйдүн узун турасын айта турган болсок, үй 10,5 10,5. Сесмапайс тумаларына сөз жок. Укмуш сонун. Ээсинин айтымына караганда, акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан өзүнө деп өтө сапаттуу материалдар менен тургузган экен. Кана, бисмилла. 5-6 жылдан бери эч ким келе элек ремонт токтогон бойдон турат. Анча-мынча нерсеге көңүл бурбаңыздар. Бул кире бериш жери, коридору, холл болот экен. Сол тарапка бурулсаңыздар, холл аркылуу сиздер экинчи кабатка тепкич аркылуу чыгып барасыздар. Тепкичти дагы ушул бурчтан чыгарсаңыздар болот. Бул жакта болсо чакан бир бөлмө. Бул жанагы улгайган ата-энелериңиздер болсо экинчи кабатка чыгарбастан эле ушул жакка уктоочу бөлмө кылып уюштурсаңыздар болот. Же универсал кыргыз комната кылып алсаңыздар дагы болот достор. Анан эми азыр ээси айтып атат, ошол учурда душ туалет деген түшүнүк жок болгон. Азыр эми душ туалет кылам дей турган болсо, ушул бөлмөнү кенен кылып өздөрүнчө кылып алса болот деген өзүнүн пикирин айтты. Туштагы бул чоң бөлмө, зал, конок бөлмөсү достор. Узун турасын айта турган болсок, 5ке 380, бир терезелүү. Жогорку кабаттагы кудум ошондой. Бул жакта киргенде оң тараптагы бул бөлмөсү буйруса 2 терезелүү, 3,5 3,5 болгон ашканасы экен. Эки үйдү жылыта турган буйруса печканын орду ушул жерде. Атайын тешик тагын орнотуп коюптур. Турбагачы. Жакшы, эми экинчи кабаттагы дал ушундай эле проектте болгон. Чорный потолок болот экен. Аны дагы сиздерге баса белгилеп айтып өтөйүн. Мына ушул жерден тепкич аркылуу чыккандан кийин экинчи кабаттын холлу, андан дальше бир бөлмөгө кирип, дагы ал бөлмө аркылуу бул бөлмөгө кирип барат экенсиздер. Балконго чыгып барсаңыздар дагы болот. Эми экинчи кабатты каалагандай бөлүп иштетсеңиздер болот экен да, мындай айтканда. Балкону дагы кеңир экен достор. Өзүнчө сөрү тапчан кылып алып,
Панорамный терезелер менен айланасын курчап, чайды чайпап, жан баштап жатып, түшкү тамактанууну, кечкиргенде жылдызды караганча, айды караганча тамактана турган жай кылсаңыздар дагы неге болбосун? Болот. Түнүкө шибир менен жабылган, анан жанагы эки үйдү жылытуучу печканын турбасы дагы даяр экен. Андан сиздерге айтып өтөлү. Баасын дагы башында айттык эле, аягында дагы бир кайталап коелу. 3 миллион 800 миң сом реалдуу клиенттерге, кардарларга жакшы түшүп берүү жолдору бар. Жакшы эле түшүп берет. Андыктан чочулабаңыздар кымбат экен деп. Үйдүн ээлери дагы жылдыздуу, сөзгө келишимдүү инсандар экен, жакшылап колун кармап содалашсаңыздар, содада береке болот дейт. Жакшы түшүп берүү жолдору каралган. Андыктан чамдаңыздар, ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт, мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Документтери так, банк аркылуу ипотекага дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Эми болбогон нерсенин баардыгы азыр эми кылса болот. Чамдаңыздар, аракет кылыңыздар. Үйлүү болуп калыңыздар. Бул үйлөрдө жалаң гана жакшылыктар болсун, уулу үйлөп кыз чыгарыңыздар. Анан көрүүчүлөр, ар бир ушул экран артындагы көрүүчүлөр бизге дагы ушундай жерлер, үйлөр, квартиралар насип кылсын. Амин, амин, амин.